oldu? Geç oldu. Akjoltoy olsun ha? Kadırlı aksakallar, hurmatlı apalar, bardığınızlardı bugünkü bir abdan жақсы bir жышан менен майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Талас шаарыбыздын ичинде 28 kilometrden aşık içki жолдун реконструкциясына 1 milyar 100 milyon so'mдун тегерегинен акча каражат жумшалып жатты эле. Кече жакында кошумча болуп дагы 400 миллиондон ашык акча каражат бөлүндү. Бул жалпы жонунан 1,5 milyardдан ашык акча каражат Талас шаарынын гана ички жолдоруна жумшалмакчы. 28 kilometrдин ичинен эң биринчилерден болуп турган 5 көчөнү 5 kilometrden ашык көчөнү колдонууга берип жатабыз. Калган 20 kilometrden ашык жолдорубузду дагы ушул август айынын 20-ларына чейин толук колдонууга берип өтөбүз. Жолдорубуз шаарыбызга өнүгүү алып келсин, элге 15-20 жылдан кем эмес убакыт кызмат кылсын. Бардык жолдорду буюрса сапаттуу кылып салабыз. Шаарыбызды Талас шаары мына 2 ай калды. 2 айдан кийин эл суктанаарлык 3 жыл 4 жыл Таласта болбой келип калган адамдарга таанылгыс кылып бир жакшынакай жаркыратты өзгөртөбүз буюрса. Рахмат. Жалпы Талас шаары боюнча 4 көчөнү ачтык. Бул Шекербек Шеркулов көчөсү, Мырзалиев көчөсү, ошондой эле Бердике Баатыр көчөсүнөн Оторбаевга чейинки Сарыгулов көчөсү, ошондой эле Шамбетов көчөсүнүн дагы андан тышкары азыр бүгүнкү Осмонкулов көчөсү бүтүп атат да. Бардык сапаты боюнча бардыгы атайын мэрия тарабынан жалданган технадзорлор бар. Көзөмөл Ермат Жумаевичтен баштап бардыгыбыз көзөмөлдөбүз да. Жумаевич өзү губернатор эртең менен эрте туруп биз менен ошо күнүгө көзөмөлдөө. Жээгинде көрүп атасыздар, мынакей бардыруу, латогу, ошондой эле освещение, жашылдандыруу, көктөндүрүү да каралган Кудай буйрса. 2 айда Кудай буйрса ошол Талас шаарыбыз таанылгыс болуп, анан чыны өзүбүз айткандай, Ермат Жумаевич айткандай, тарых Таластан башталат деген келишимди беребиз. Жолдорубуздун баары тең элибизге кызмат кылсын, Буюрса мына бүгүн 4 көчө ачылды, 4 жолду ачтык. Кудай буюрса алдыда дагы 10дон ашык көчөнү ачабыз. Азыркы көчөлөрдүн, салынып аткан көчөлөрдүн баардыгын мен белгилеп айтып кетейин. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ушул Талас областынын өнүгүү стратегиясын бекитип бергенин жана бөлүп берген акча каражаттын эсебинен жүргүзүлүп атат. Жалпы жонунан Талас областында быйыл 11 миллиард сом акча каражатка долбоорлор ишке ашып атат. Талас шаарын буюрса 2 айдан кийин таанылгыс кылып өнүктүрөбүз. Тарых Таластан башталат. Ийгилик барыңар.